Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне жап аябай толкунданып. Ошо жаш кезекте эле боевик триллерлерди көрүп жүргөнбүз. Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне, Джеки Чандын кинолорун көрүп, ошол каармандарга биз мындай окшош ойлу деп ойноп, бирок мушташып үй бүлөлүк балуулуктуу триллер драма менен уйкаштырып, ушул идея жаралды. Кыска убакыттын ичинде жазылып чыккан сценарий, бирок драматургия жагы көптөн бери эле кыялданып жүргөн идея болчу. Анан ошону сценарийге айланткан бул Абул экебиз. Бул эки мааниси бар. Биринчиси бул Голливуддагы Жаныбектин прообразы Жаныбек, анан кыргызга Жаныбек аттуу инсан биздин көрөрманга жакын болот деп ошол аталышты койдук. Кинотеатрларда ойдогудай прокат болбой калды, бирок келечекте Жаныбектен башка көп эле кинолорду жаратабыз деген максаттабыз. Кудайым буйрса, убакыт көрсөтөт.